Өлкө башчынын Санкт-Петербургка болгон иш сапары жыйынтыкталды. Кыргызстан менен Россиянын жарандарынын эки өлкө аймагында милдеттүү каттоого турбастан 30 күн жүрө алуусун шарттаган келишимге кол коюлду. Сузактын Кыр жол айылынын жер көчкүдөн жабыркаган тургундарына үйлөр курула баштады. Эми ушул жана башка жаңалыктар менен алдыдагы мүнөттөрдө кененирээк тааныша аласыздар. Саламатсыздарбы? Кечээ президент Алмазбек Атамбаев Россия Федерациясына жасаган иш сапарынын алкагында Петербургдагы 19-чу эл аралык экономикалык форумдун пленардык жыйынына катышты. Андан соң өлкө башчы Россиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Жолугушууда мамлекет башчылары кыргыз-орус соода экономикалык, инвестициялык жана отун энергетикалык багыттар боюнча кызматташуу маселелерин талкуулашты. Ошондой эле өлкө жетекчилери Кыргызстанда ишке ашырыла турган ири долбоорлор менен келишимдердин аткарылуусунун маанилүүлүгүн белгилешти. Уважаемый Владимир Шаршинович, уважаемые друзья. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, сиздин Петербург форумуна келгениңизге кубанычтамын. Кыргызстан Борбор Азияда Россиянын негизги өнөктөшү. Кыргызстан Россия кызматташтыгы өнүгүүдө. Учурда Кыргызстандын Евразия экономикалык бирликке кирүүсү боюнча аракеттер көрүлүүдө. Биз дагы бул жаатта сиздердин өлкөнүн бирликке кирүүсүнө кызыктарбыз. Белгилей кетсем, Россия менен Кыргызстандын ортосунда бир гана саясий чөйрөдөгү жакшы байланыштар, интеграциялык процесстер гана болбостон, Россия Кыргызстандын негизги соода экономикалык өнөктөшү. Бул жаатта алакабыз мындан арыда жанданып, жаңы нукта өнүгөт деп ишенем. Мне, конечно, тоже всегда с вами приятно встречаться. Мен да сиздин жылуу кабыл алууңузга ыраазычылык билдирем. Албетте сиз айткан Кыргызстан Россиянын Борбор Азиядагы негизги ишенимдүү өнөктөшү. Июндун аягына чейин Россия, Беларусь жана Казакстандын парламенти Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигине кирүүсү боюнча келишимди ратификациялап берерине ишенем. Армения парламенти ратификациялап берди. Кудай буйруса 1-июлга чейин биз ЕЭПке толук мүчө болобуз деген ишеничтемин. Россия биздин негизги экономикалык жана стратегиялык өнөктөшүбүз. Акыркы кездерде эки өлкөнүн алакалары жакшы нукта өнүгүүдө. Мындан арыда кызматташтыгыбыз өнүгүүнүн жаңы нугуна түшөт деп ишенем. Мындан сырткары өлкө башчы Алмазбек Атамбаев Санкт-Петербургдагы эл аралык экономикалык форумга катышуу алкагында Кыргызстан менен Россиянын ортосунда Кыргызстан жарандарынын Россиянын аймагында жана Россия Федерациясынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын аймагында болуу тартиби жөнүндө макулдашууга кол коюу аземине катышты. Макулдашууга Кыргызстандын Россиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Болот Жунусов менен Россия Федерациясынын федералдык миграциялык кызматынын башчысы Константин Рамадановский кол коюшту. Макулдашуу жүрүшүндө президент Алмазбек Атамбаев Константин Рамадановский менен Кыргызстан жарандарынын Россиянын аймагында болуусуна тиешелүү бир катар маселелерди талкуулады. Кыргызстандын Евразия экономикалык бирликке кошулуусун эске алуу менен Россия Федерациясынын федералдык миграциялык кызматы тарабынан 3 жылга кирүүгө тыюу салынган. Кыргызстан жарандарына эгерде ушул мөөнөттүн кеминде тең өтөсө, Россияга кирүүгө уруксат берүү тууралуу сүйлөшүлдү. Ошол эле учурда Россия Федерациясынын миграциялык мыйзамын бузган Кыргыз Республикасынын жарандарына 2015-жылдын 10-июлунан тартып 2015-жылдын 1-ноябрына чейинки мезгилде эч кандай санкция колдонбостон Россиянын аймагына эркин чыгып кетүүгө жана тоскоолдуксуз кайра кирүүгө уруксат берүү тууралуу чечим кабыл алынды. Ошондой эле форум алкагында президент Алмазбек Атамбаев Россиянын Газпром компаниясынын төрагасы Алексей Миллер менен жолукту. Жолугушуу учурунда компаниянын Кыргызстандагы ишмердигинин маселелери жана өлкөнүн энергетикалык секторуна алдыдагы инвестициялары талкууланды. Алексей Миллер компаниянын инвестициялык программасын эске алуу менен Кыргызстандын газ секторун өнүктүрүү пландары, ошондой эле ишке ашыра турган социалдык программасы туурасында айтып берди. Компаниянын социалдык программасынын алкагында Кыргызстандын ири шаарларында, облустук жана райондук борборлордо дене тарбиясы, саламаттык сактоо комплекстерин куруу пландаштырылып жатканы айтылды. Өз кезегинде президент Газпромдун Кыргызстандагы ишмердиги өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө жана энергетикалык көз карандысыздыкка жетишүүгө жакшы таасир тийгизет деген ишенимин билдирди. Сузак районунун Кыр жол айылында 24-майда болгон жер көчкүдөн жабыркагандарга үйлөр салынып баштады. Бүгүн өкмөттүн Жалал Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагүл Эгембердиева Кыр жол айылынын 10 тургунуна жашасын айылынан 8 сотық жер тилкесинин кызыл китебин тапшырды. Ошондой эле аларга президенттин фондунан 1.400.000 сом акча каражаты бөлүнүп берилди жана курулуш иштери өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлдү. Эскерте кетсек, кырсык быйыл майдын 23-нөн 24-нө караган түнү Кыр жол айылында болуп, андан 6 адам каза тапкан. Бул багытта мамлекет башчы көчкү жүргөн аймакка болгон сапарында тез аранын ичинде кырсыкты алдын алуу жана жабыркагандарга жардам берүү боюнча өкмөткө тапшырма берген.
Бүгін премьер-министр Темир Сариев Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Халайнур Үсөнбеков атындагы аскердик институтунун курсанттардын бүтүрүү салтанатына катышты. Өкмөт башчы лицейди артыкчылык менен бүтүргөн курсанттардын колуна жогорку аскер билимине ээ болгондугу тууралуу кызыл дипломдордун тапшырып, аларга келечектеги ийгиликтерди каалады. Институт өлкөнүн жалпы күч түзүмдөрү үчүн кадрдык офицерлерди даярдап келет. Ошондой эле премьер-министр Темир Сариев Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти Семетей Султановду кабыл алды. Жолушуда 16 июнда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өткөн Кыргызстан жана Австралиянын футбол боюнча курама командаларынын беттешин уюштуруудагы кемчиликтер тууралуу сөз болду. Өкмөт башчы аталган оюнда Кыргызстандын курама командасынын оюнчулары татыктуу оюн көрсөткөнүн белгилеп, футболчуларга, машыктыруучуларга жана футбол федерациясына ыраазычылык билдирди. Мындан сырткары премьер оюнду уюштуруудагы жана футбол федерациясына берилген маалымдап, анын дене тарбия жана спорт агенттиги жана футбол федерациясына берилгенин маалымдап айтты. Мындан сырткары Темир Сариев өкмөт алдындагы дене тарбия жана спорт агенттиги жана футбол федерациясына спорттук иш-чараларды уюштурууда мындан аркы кемчиликтерди кетирбөө үчүн жана Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионду оңдоп түзүү, коопсуздук шарттарын күчөтүү боюнча 5 күн ичинде план иштеп чыгууну тапшырды. Жаштардан турган демилгечил топ баш мыйзамда жашы жетелек өспүрүмдөргө карата жасалган оор кылмыштар боюнча беренелерди өзгөртүүнү кабыл алуусун талап кылып жөө жүрүшкө чыгышты. Тактап айтканда, өлүм жазасын кабыл алууну талап кылууда. Алар Кожомкул атындагы спорт сарайынан тартып, Фрунзе, Совет көчөлөрүнүн кесилишине чейин жөө жүрүшкө чыгышты. Уюштуруучулардын айтымында, мындай жөө жүрүштөр талап кылынган чечим чыкпайынча жума сайын өткөрүлөт. Бүгүн акцияда 100гө жакын адам катышса, кийинкилерде калуучулардын саны өсөт деп айтышууда. Акциянын демилгечилердин айтымында жүрүш убагында коомдук тартип бузулбайт жана башка жарандарга тоскоолдук болбойт. Мен өлүм жазасын менен токтотуу мүмкүн деп албетте ойлойм. Анан мен билем, бул өлүм жазасын кабыл алуу азыркы бийлик деле колдойт деп ишене албайм. Анткени биз Кыргызстан көп уюмдарда катталып турабыз. Ал уюмдарда ошо мораторий деп коет, өлүм жазасына мораторий кабыл алынган уюмдардын катарына киребиз. Но бирок биз канчалык убакыт өткөн сайын өлүм жазасы менин оюмча албетте баары бир кирет. Кирбесе мындай кылмыштар, оор кылмыштар күндөн күнгө өсө берет. Азыркы убакта эле мен статистика боюнча 4 айдын ичинде 54 окуя болуптур. Анан мен билем, бул аягына баары бир чыгат. Өлүм жазасын кабыл алуу только ошол эле жолу бар да, андан башка жолу жок. Биз ошону эртерээк кабыл алсын деп ошо талап кылып жатабыз. Жол кайгылуу кызматы туристтик маалда эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоого толугу менен даяр. Ысык көлгө эс алуу үчүн сырттан келген турган туристтер Чүй облусу аркылуу өтөт. Кан жолдогу коопсуздукту камсыз кылуу үчүн унаалар атайын тиешелүү жайлардан гана токтотулат. Ошондой эле туристтерге жеңилдик үчүн жол эрежесин одоно бузган учурда гана айып пул салынат. Калган маалда майда барат эреже бузууда түшүндүрүү иштери жүрөт. Жол кайгылуу кызматы тарабынан көрүлө турган коопсуздук чараларына Жаркын Желдеңбаева токтолот. Туристик сезондун башталышы менен Ысык көлгө агылгандардын саны көбөйүүдө. Алардын коопсуздугун камсыздоо үчүн чек арадан кирген ар бир мейманга маалымат жазылган баракча таратылууда. У вас вот спокойно проходят люди. Жалобы нет. Мен алдын күн өткем, мына жерден жакшы экен. Жигиттериңиз керемет, пограничный жигиттериңиз. Сон экен маған жакты. Кыргыз казак бир тууган дейди го, баары тамаша, баары тамаша. Отдыхал Ысык көле, отдыхал Асланбабе, там водопадами. И очень хорошо отдохнул, теперь еду на родину. Если где-то что-то нарушил, и предупреждает чисто по-человечески. Чет мамлекеттен Ысык көлгө эс алуу үчүн бара жаткан туристтер Чүй облусу аркылуу өтөт. Аларга жол эрежесин одоно бузган учурда гана айып пул салынат. Калган майда барат эреже бузууда түшүндүрүү иштери жүрөт. Жеңилдик болсун, ошодон эч кандай кырсыгы жок, эч кандай мындай конфликти жок. Өткөзөлүксүн жакшынакай өткөзүп берелик. Эс алуучулар келип жакшынакай эс алып, биздин мамлекет жөнүндө, биздин кыргыз элибиз жөнүндө жакшы ой пикир менен барып реклама болсун деп, жарнама болсун деп ошондой иш-чара колдонуп атабыз. Жол боюнда турган инспекторлор тиешелүү жабдыктар менен камсыздалган. Видео жаздырып калуу, пост терминал бар. Жүргүнчүлөргө жеңилдик түзүү үчүн ар бир май кызматкердин тосмосунда мындай төлөм төлөөчү терминал орнотулган. Муну менен кокус айдоочу жол эрежесин бузуп ала турган болсо, банк карточкасы аркылуу айып пулун төлөп кете берсе болот. Чүйдөн Ысык көлгө чейинки жолдо 10 жол кайгылуу кызматынын бекети түзүлсө, анын 9-у көчмө. Ошондой эле жол жээктеринде байланыш телефондору жазылган баннерлер да илинген. Эгер жол кайгылуу кызматкерлери тарабынан акча талап кылуу же башка мыйзам бузуу фактылары болсо, айдоочу ишеним телефондоруна чалса болот. Жаркын Желдеңбаева, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1 канал.
Мына ушундай жаңылыктар менен кечки чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламаттаңыздар.